Байке, тұрыңыз. Тишибизди жуып, эктемекке тамакты ичели. Ат биз мектепке да кечигип калабыз. Мен эртемекке тамакты ичпейм. Эмне пижамаңызды эмес, спорттук формаңызды кийип алгансыз? Убакытты тилекке кетиргим келген жок. Мектепке чейин футбол ойноп жетишишим керек. А эмне эктемек тамакты ичпейсизби? Айттым го, убакытты коротпой, канча эрте алсам ошончо көбүрөөк футбол ойнойм. Марадона, кайда таң атпай шашып? Сабакка чейин топ ойногон дедим. Эртеменки тамакчы. Эртерээк барбасам топ ойногонго жетишпей калам. Анын үстүндө курсагымды эле ачкан жок. Ай балам, ошол футбол ойнош үчүн энергия керек. Анан кийин шоколад жеп алам. Батарейкадан күч кат алгандай эле энергияны таптап алам. Эмне эле сабактан курсак ачып келет десе. Кел отурчу, сүйлөшөлү. Кел. Алдың кел. Ай балам, футбол менен туура тамактануунун көптөгөн жалпы жактары бар. Ошол жөнүндө азыр экөөбүз чогуу билип алалы, Кана, ата-энелер, моюн калалы. Жатар алдында ашыкча тамактануу адатыңыздар барбы? Андай адат болбосо да, айрым учурда ашыкча жегенге жол берген учурлар кездешеттир. Ал учурда эмне болорун жакшы билебиз. Ашказан оор тартып, уйку начарлап, эртең менен чаалыгып кыйналабыз. Себеби тамак сиңирүүбүз күндүз эң эле активдүү иштеп, кечинде басаңдайт. А түнкүсүн организм эс алып калыбына келиши керек. Түнкүсүн жеген тамакты сиңирүү кыйын болуп, көбүрөөк күч жана энергия талап кылынат. Ошондуктан эртең менен чаалыгып чарчоо болот. Кечки тамакты тойо жеген адатта эртең мененки тамакты ичпей коюунун кесепети деп түшүнсөк болот. Эртең мененки тамак күн ичиндеги эң маанилүү тамактануунун бири. Балаңыз үйдө же мектепте эртең мененки тамакты жегенин көзөмөлдөңүз. Ач балага сабакка көңүл койбой, мектептен сабактарын жетишүүсү кыйындайт. Ата, ошондо футбол менен эртең мененки тамактын окшоштугу кандай болуп калды? Кутман таң. Кел кызым, кандайсың? Кел, отур. Кана балам, өзүң айтчы. Күндө такай машыккан оюнчу жакшыбы же оюн алдында бир жолу көпкө машыккан оюнчубу? Албетте дайыма машыккан оюнчу. А эмне үчүн оюн алдында көпкө машыккан оюнчу эмес? Анткени оюн алдында эс алып, ал өзүнө келиш керек. Анан дагы чеберчиликти өстүрүү үчүн дайыма бир режимде машыгуу керек. Мына, өзүң эле бул жерде баарын түшүндүрүп койдуң. Ошол тамактанууда дагы режимди кармаш керек. Күн бою бизге көптөгөн энергия керек. Ошон үчүн күндүзү тамактанып, ал эми түнкүсүн организм калыбына келиш керек. Ошондо футболго чыга турган оюнчу да болуппу? Дал ошондой балам. Ата мен эктемек тамакты өзүң же. Ал эми түшкү тамакты досуң менен бөлүш. Ал эми кечки тамакты душманыңа бер деп уккам да. Демек, эктемек тамак маанилүү, ал эми кечки тамакты жебей деле койсо болот экен да, Азаматсың кызым. Бул жакшы суроо болду. Келгиле, ошону чогуу талдайлы. Мисалы, көптөгөн адамдар 3 маал тамактанганга көнүп калышкан. Ал эми силер балдар тез-тезден 4 маал тамактанышыңар керек. Мисалы мен түшкү тамакты же түш огондон кийин дагы тамак жегенди жакшы көрөм. Демек меники 4 маал болот экен да. Азаматсың кызым. Мисал катары бир күндү алсак, бир күндүн эң маанилүү жана сиңимдүү тамагы бул түшкү тамак. Ал эми түштөн кийинки тамак жеңил жана бат-бат шамшым этип алчу тамак. Ал эми ушул эки тамак биригип бир күндүн жарым нормасын түзөт. А эртең мененки жана кечки тамакчы? Эртең мененки менен кечки тамак бул 25%. Эртең мененки менен кечки тамак түшкү тамакка караганда бир аз жеңилирээк болот. Бирок эртең мененки менен кечки тамакты жебей коюуга болбойт балдар. Анан балам, сендей футболчулар менен активдүү балдар үчүн 5-чи тамак дагы бар. 5-чи тамак? Бул эртең мененки менен түшкү тамактын ортосунда бир аз шамшум этип алыш керек. Ошондо мен түшкө чейин бир алма жесем, атайсызбы барын каяктан билесиз? Балдарым. Бул бирге даярдайбыз китебин. Мен жөн эле окуп койбостон муну жаттап жана иш жүзүндө да жасап көрүп атам. Ай. Баса балам, сага да бир суроом бар да.
ар кайсы убакта машыккан жакшыбы же бир маалда машыккан жакшыбы? Албетте бир маалда. Организм баарын эстеп калат дагы, ошол эле режимде бир калыбына келет. Мына көрдүңбү балам? Тамактанганда дагы режим менен бир маалда тамактаныш керек. Мына биздин сырник дагы даяр болду. Эми чогуу тамактанабыз, балдарым? Эртең мененки тамак үчүн эң жакшысы баланын эртең мененки тамагында оңой сиңүүчү белок болушу керек. Мисалы, ал быштак, сырниктер, запеканка болушу мүмкүн. Дагы бир варианты сууга бышырылган жумуртка, омлет же куурулган жумуртка. Ошондой эле дан азыктарынан таруу, гречка, сулуу боткосунан жасалган тамактарды да жасоого болот. Бирге даярдайбыз китебинен эртең мененки тамак бөлүмүнөн көптөгөн рецепттерди тапсаңыз болот. Сырник кыймактары быштактан жасалат. Ал эми быштак балдардын организминде скелеттен толук өсүп өнүгүшүнө керектүү белоктор, витаминдер жана минералдар менен камсыз кылат. Бирок ашыкча быштак денеде туз балансынын бузулушуна алып келерин эстен чыгарбоо керек. Башталгыч мектеп жашындагы балдар үчүн быштак керектөө нормасы күнүнө 35 грамм же 1,5 аш кашык. Келе. Тамактанабыз азыр. Тамагыңар таттуу болсун. Рахмат. Убагында келбедиңби? Сырниктин жыты үйдү каптайт го. Өзүм жасадым го. Кана, бастыгел. Бисмилла. Байкасам атаңар силерге эртең мененки тамактануу, туура тамактануу боюнча сонун нерселерди айтып берип атат окшойт. Эмесе, мен да бирге даярдайбыз китебинен жаңы рецепттерди үйрөнүп келдим. Жаңы нерселерди айтып бересиңби? Ооба. Мисалы, биз туура тамактануу боюнча көп сүйлөшөбүз. Бирок туура ичүү боюнча аз кеп кылабыз. Эмнелерди ичүү боюнча? Жана витаминдерге бай табигый ширелер тууралуубу? Азыр айтсам таң калат болушуңар керек. Ошол ширелердин пайдалуулугу чоң жаңылыштык экен. Албетте ал көп витаминдерге бай. Бирок ал ширенин өзүн эле ичкенде организмге дароо эле сиңип кетет жана ашказанды шок кылат экен. Жана аларды үзгүлтүксүз ичүү экинчи типтеги кант диабетине алып келиши мүмкүн экен. Токтосоң? Анан биз балдарга ар дайым эле мөмө жемиштердин, витаминдердин пайдалуулугу жөнүндө айтабыз го дайыма. Ошо? Мен дагы бүгүн машыгуудан кийин алма жейин дегем. Ал мөмө жемиштер башка маселе. Аларда витаминдер бар, жана эң башкысы аларда азык буласы бар экен. Ал ашказанга ошо мөмө ширесин сиңирүү үчүн аябай жакшы жардам берет экен. Анда балдар жана биз эмне ичишибиз керек экен? Албетте газдалбаган суу, кадимки эле суу. Компот, шире, кола эмес. Кадимки эле табигый таза суудан ичиш керек. Жана мына улуттук суусундуктарды ичсе болот. Чалап, айран, максым, алар сонун альтернатива болот. Ошондо бир күндө канча литр суу ичиш керек? Мисалы, кенже класстагы балдарга бир күндө 1,5 литр суу ичсе болот. Ал эми мына канатка окшогон активдүү физикалык көнүгүүлөр жасаган балдарга болсо, күнүнө 2,5 литр суу ичсе болот. Суунун жетишсиздиги чарчоо, баш ооруу, теринин жана көздүн начарлашына алып келиши мүмкүн экен. Ошо мен бир жолу машыккандан кийин суу ичкенди унутуп коюптмун да. Анан ошол күнү кечке башым оорубоду. Анткени сен суу ичем деп унутуп койдуң да. Ошол себептен атасы экөөбүз Азыр. Атайын силерге момундай суу шишелерди белек кылабыз. Чоң рахмат. Эми сууну убагында ичүүнү унутпагыла, макулбу? Макул. Балдар, айткылачы, бүгүнкү биздин чыгарылыш силерге пайдалуу болдубу? Биз айтып жаткан каталарды силер деле кетирдиңер беле? Эртең мененки, түшкү жана кечки тамакты кандай тамактанасыңар? Жана күн бою эмне ичесиңер? Ошол тууралуу комментарийге жазып койгула.